Үйлөрдүн баары азыр без первоначального взноса берилет деп атпайсызбы? Ооба. Азыр ушул биздин мекендештерде менин катталуучуларымда канча убактысы бар ушул жерден үй алып калганы? Первый южный ЖКда без первоначального взноса Азамат байке квартира алып бере алат, себеби азыр бул жерде без первоначального взноса берилип атат, туурабы? Кухнянын кенен болгону жакшы, негизи үй алсаңыздар өзүңүздөр кандай табитиңиз кандай каралса ошондой мебелдерди коесуздар. Бул жерде примерно мебелдерди коюп эметкен. Анан бул жакта лоджия бар. Тоже лоджияда кенен 3 комната раздельный саныбыз болот. Жакшы кенен. Еще тоже гардероб бар. Эми кичинекей чакан спальня. Орото бүткөнгө чейин Азамат байке сиздерге бекер кызмат кылат. Андыктан бекер жана без первоначального взноса үй алгыңыз келсе, анда сөзсүз түрдө Нура недвижимость компаниясына кайрылыңыздар. Whitepex ремонт таза чистовой ремонттон бир аз арзан болот. Ушундай вариант карасаңыз болот. Үй алуу боюнча маалыматтардан алдын ала кабардар болуп турууну кааласаңыз, анда Нура недвижимость компаниясынын WhatsApp группасы бар. Мен комментарийге ссылкасын калтырып койдум. Мына ошол ссылка аркылуу кирип, биздин WhatsApp группага дагы каттала кетиңиз. Саламатсыздарбы, Алсу Медиа каналынын катталуучулары, мен бүгүн өзгөчө жерге келдим десем болот. Москва шаарындагы мен өз үйүмө төлөп жашайм, өз үйүмдө жашайм деген мекендештерге кайрылуу жасаганы жана ошондой эле ошол мекендештерге толук жооп алып бергени застройщиктерге келип калдык. Бул Южный квартал. Бул жакта мына ушул жерде көрүп атасыздар, курулуп аткан үйлөрдүн проекттери. Буларда азыркы учурда курулуп аткан учуру, бул жерден кээ бири уже мындайча айтканда курулуп бүткөн, уже тургузулуп бүткөн үйлөр жана жакында уже тургузулчу да үйлөрдүн проекттери түзүлгөн. Мына ошол үйлөрдү жанынан көрүп, канча күндө курулуп бүтөт ар бири, жана ошондой эле ичинде канча комнаталуу, канча квадрат метр, ошолор боюнча толук маалымат алганы келип калдым. Андыктан каналга катталып лайк басып, биз менен бирге болуңуздар. Мен сиздерге толук маалымат алып берем. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр уже таанып билип калдыңыздар. Азамат Салиев, Нура недвижимость компаниясынын негиздөөчүсү, жана азыр ушул жерде Южный квартал курулуш компаниясы. Первый Южный курулуш компаниясына келип калдык. Бул жерде ошол застройщиктердин ушу үйлөрдү салып атканы боюнча жана ошондой эле азыр Азамат байкенин бир аз башын оорутуп, бүт күндөгү суроолорду дагы бир сыйра берели. Себеби азыр түшүнбөгөндөр аябай көп экен. Мына ошолордун суроосуна жооп алып берейин. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кеп калыңыздар. Ал сайын кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, кандай рахмат. таптыңыз? Оңой эле таптыңызбы? Биздин жилой комплекс Первый Южныйда. Менин деген особый водителим бар да. Жакшы. Тиз алып келип койду. Хорошо. Байке, анда мен сизге ушул эң эле биринчи суроону берейинчи. Мына ушул үйлөрдү, ушу проекттери уже курулуп бүткөндөрбү же эми курулуп атабы? Бул жерде негизи мындай кылганда Первый Южныйдын бардык макеттери бул жерде биринчи этап бул, анан аркада экинчи, үчүнчү этап болуп курулуп кетет. Макеттердин бардыгы ушул жерде. Бул жерде көпкө стройка болот. Негизи курулуп баштаган үйлөр, булар 2 жыл мурун башталган. Быйыл 25-тин аягы 26-тын башы берилчү домдор. Могу 3-4 дом бул жылы берет. 26-27 общий садик школу менен 27-жылы баары бүтөт турган бул биринчи этап. Баары курулуп бүтөт. Бул жерде домдордо ремонт менен дагы бар, без ремонт дагы бар, whitebox ремонт менен бар. Ушундай ким кандай кааласа, ошондой ремонт менен алса болот. А так садиги, 2 садик, 1 школа менен бул 27-жылы общий ушул биринчи этап бүтөт. Эң сонун. Бул жерден квартираларды биздин мекендештерден көп алышты, биз көп алып берип атабыз, и дагы алып беребиз буюрса. Келиңиздер, алыңыздар. Ушул үйлөрдү именно ушул Южный кварталдан без первоначальный взнос алса болобу же болбойбу? Ушул жерден именно Первый Южныйдан бизден без первоначальный взнос алса болот. Кыргызстандагы, Россиянын жарандар. Азыр негизи Кыргызстандагы алса болот, просто ставкалары жогору. Стандартный ипотека менен кетет, ал 29%. Ошон үчүн бир аз баасы жогору болгон үчүн айлык төлөмү да кымбат болуп калат. Бул жерден основной биздин кардарлар Россия жараны семейный льготный ипотекага туура келген биздин мекендештерибиз алып келет. Ошолор үчүн өтө ыңгайлуу. Так, байке, ошондо 29% менен Кыргызстандын жараны дагы без первоначального взноса алса болот, Түшүнүгүм боюнча, же туура эмес түшүндүмбү? Туура эле түшүндүңүз, алсайм, ооба, алса болот. Просто невыгодно болуп калат да. 29% бул өтө эле көп болуп калат ошон үчүн. Анан үйдүн баасы новостройкада кымбат, чем вторичкадан. Сенин жаңы үйлөр болгон үчүн булар себестоимости кымбат болуп калат да. Түшүнүктүү. Андан сырткары ошол Россиянын жараны менен көбүнчө эле сүйлөп калабыз, ошо 7 жашка чейин баласы болсо 6% менен алса болот депчи. Мына ошолордун эгерде 6 жашка чейин, 7 жашка чейин баласы жок болсо, бирок Россиянын жараны, ошолор кандай кылса болот?
эгер семейный ипотека же болсо, баягыдай биз айткан полностью льготный ипотекаларга туура келбесе, анда алар деле 29% менен алат. Россиянын жараны болсо Россиянын деле. жараны болсо деле. Себеби Россияда эки түрдүү ипотекада, бирөө льготный ипотека, экинчиси стандартный. Эгер льготный ипотека туура келбесеңиз, анда сиз мажбур стандартный ипотека менен аласыз. Стандартный ипотека азыр 28-29%. Бирок семейныйга туура келбеген азыр көбүнчө мекендештерибизге биз мисалы үчүн IT ипотекага мындай жардам беребиз. Кайрылышса болот. IT ипотека менен алып бергенге аракет кылып атабыз. Эң сонун. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр уктуңуздар, булар только Россиянын жаранын эле 6% менен алып берет дегендер адашат экенсиздер. Себеби 7 жашка чейин балаңыз болбосо, льготный ипотекага сиздин документтериңиз туура келбесе, мага демек Россиянын 2 жолу жараны болсоңуз да сизге 29% экен. Ооба, ошондой стандартный ипотека, анан льготный болуп бөлүнөт. Стандартныйда бул Россия жараны болсо деле, ошо льготный ипотека туура келбесе 29% туура. Түшүнүктүү. Азамат байке, ошол көбүнчө кайрылгандар ошо сизге деле аябай көбү чалып атышпайбы? Анан кийин көбүнчө мени дагы недвижимость менен заниматься этет деп ойлошот да, мага да чалышат деп үй алып бересиңби депчи. Вот, анан ошолордун суроолорунан мен атай чогултуп келдим сизге. Мен үйдө азыр алсам, ошол 1 айдын ичинде эле Азамат акең мага алып береби деп сурашат да, ошого жооп бербей кетсеңиз. Азыр новостройкадан бизге деле чалат, үй качан тиет депчи, мен күтө албайм депчи. Анан мен көбүнчө буга айтам, новостройкада кайсыл застройщиктин, кайсыл ЖКсы качан бүтүп атканы баары жазылат договорлордочу. Эгер ошолор сиздерге туура келсе, алып беребиз дейбиз. Обычно, мисалы үчүн, эгер первоначальный взнос болсо, анда бат бүтө турган үйлөрдү алса болот. Мисалы үчүн, ушул жылы же болсо жайында бүтчү үйлөрдү азыр сатып атабыз. Баары бул жерде первоначальный взнос керек. Без первоначальный взнос алганда бир аз күтүп калыш керек. Может, 1 жыл, 1,5 жыл ушундай да. Себеби дегенде без первоначальный взнос дегенде застройщиктерден келип элдер тандап алып кете берет да. Анын мисалы үчүн 25 жыл бүткөн үйлөрү түгөнүп калат. 26 жыл бүткөн түгөнүп калат, 27ге сатып калабыз. Ушундай да. Без первоначальный сатканда бат сатылат. Ошон үчүн 26 же 27 жылга азыр сатышып атат да застройщиктер. А первоначальный взносу болсо, ушул жылы бүткөн үйлөр, мен билген азыр даяр үйлөр дагы бар. Первоначальный взносубуз болсо, келип кайрылсаңыздар биз алып беребиз. Эң сонун. Анан ушул без первоначального взноса деп сурагандар көп да, азыр сиз айтып атпайсызбы, мына ушул первый южный квартал дедиңизби? Первый южный. Первый южный ушул ЖКдан без первоначального взноса алса болот деп. РФ жараны дагы, Кыргызстан жараны дагы. Ооба, РФ жараны дагы, Кыргызстан жараны алса болот. Просто кимге выгодный, кимге невыгодный да. Мисалы үчүн, эгер сиз стандартный ипотека менен алсаңыз, это невыгодный, потому что үйдүн баасы кымбат, процентный ставкасы да кымбат, 29% болот. А сиз бул жерден семейный ипотека менен, IT ипотека менен алсаңыз, бул 6% менен өтө ыңгайлуу. Инфляциядан дагы аз. Инфляция азыр Россияда канча? 13, 14, 15%. 6% бул менин оюм боюнча өтө жакшы, өтө жеңил процент. Азыр ошондой үйдү алып коюп туруп, анан ошол застройщиктер ошол үйдү куруп бүткөнгө чейин төлөп жашай берсе болот экен да, э? Ооба, негизи биз мисалы үчүн семейный ипотека, негизи ипотека болсун, новостройкадан алганда сиз ипотеканы оформлять эткенден күндөн баштап уже төлөп баштайсыз. А застройщик үйдү по договору бүтүрүп берет, ошондо келип жашасаңыз болот дагы. А так сразу сделкадан кийин төлөйсүздөр. Төлөп үйдү күтөсүздөр, ошондой. Азамат байке, ошо көпчүлүгүндө суроодо первоначальный взнос канча акча болуш керек? Эгерде готовый эле үйдү алсак кандай болот? Ремонтундагы полный ремонту менен алсак кандай болот деген суроолор бар да, ошолорго жооп бере кетсеңиз. Азыр негизи первоначальный взнос тема аябай острый тема, себеби дегенде первоначальный взнос бул уже акча дегендей, акча проблемасы дайыма болушу мүмкүн. Акча темасы. Караңыздар, без первоначальный взнос дегенде эгер сиз вторичкадан алсаңыз, вторичкада мисалы үчүн атайын документтер жасалат. А банк үчүн без первоначальный взнос деген понятие жок. А эгер застройщиктен алсаңыз, новостройкадан, застройщик өзүнүн акчасын салат сиздин ордуңузгачы. Ошентип баары первоначальный взнос банкка көрсөтүлөт. Ошентип гана алсаңыз болот. Анан кээ бир застройщиктер бар, частичный. Мисалы үчүн сизде бир 500 миң, 600 миң бар, бирок мен үй алат элем дейсиз. Ошондо сизге 500 первоначальный мисалы үчүн 2 миллион болгон болсо, сиз первоначальныйдын 500-дөн сиз бересиз, а 1,5 миллиондун мисалы үчүн застройщик берет. Ушинтип ушул ыкма менен дагы алсаңыз болот.
Ошон үчүн келиңиздер, колуңуздарда эч акча жок болсо деле, 0 первоначальный болсо деле, 500 000 болсо деле, биз сиздерге үй алып бергенге даярбыз. Эң сонун. Москвадан эле эмес, Кыргызстандан дагы үй алып бересиңерби? Же болбосо ошо Москва эле эмес, башка Россиянын да башка шаарларынан да алып бересиңерби деп көп сурашат да, ошого кандай дейсиз? Россиянын кээ бир шаарларында биздин партнерлор бар, алып бере алабыз. Бул Екатеринбург болушу мүмкүн, Новосибирск болушу мүмкүн, Питер болушу мүмкүн. Биздин мекендештердин көп жашаган шаарларында биздин партнерлорубуз бар. Ошолор менен чогуу иштешебиз биз. Алар аркылуу ушул айткан шаарларымдан биз алып беребиз. Калган шаарлардан да онлайн, удаленно алып бергенге жардам беребиз. Кыргызстан боюнча азырынча пока иштей элекпиз. Жакында эле бир эже чалып калды мага. Эме дейт, мен ошо 7 жашка чейин балам бар дейт. 6 жашар экен баласы. Россиянын башка шаарынан ошол эле льготная ипотека менен алса болобу деп сурап атат да, башка застройщиктерден. Или бул ушул Москвада эле иштейби? Жок, льготный ипотека Россиянын баарын жеринде иштейт. Биз баары жерин алып бергенге аракет кылабыз. Биз ал жерде биздин өзүбүздүн партнерлор болбосо, өзүбүз удаленно алып бергенге жардам беребиз. Новостройкадан дайыма жардам берген даярбыз. Орозо ичи услугабыз бекер деп айтып аттыңыз эле мурункусунда. Ооба. Ишенесиз эле? Конечно. Орозо пока бүтө элек, келиңиздер, бесплатно Новостройкадан үй алып калыңыздар. Урматтуу мекендештер, мына биз азыр Южный 1 ЖК. Первый южный. Короче, Первый Южный ЖКга келип калдык. Бул жерде байке айтат, сиздер дейт, эгерде даже если РФ гражданы болсоңуз дагы, бирок эгерде сиздин документтериңиз льготный ипотекага туура келбесе, анда не важно дейт, по-любому сиз дагы 29% менен аласыз дейт. Андыктан батыраак төрөй электер, төрөңүздөр. Андан сырткары 6% менен льготный ипотека менен семейный ипотека кылып Азамат байкеге кайрылсаңыздар, Азамат байкем сиздерге сонун кылып үйдү алып берет. Эгерде азыртадан үй алып коет элем 29% эле мага боло берет дегендер үчүн мына ушул жерден без первоначального взноса алсаңыздар болот экен. Андан сырткары услугасы бекер. Бул услуганын бекердиги дайым эмес. Андыктан шашылабыз, орозо бүтөрүнө аз эле калды. Андан кийин дагы келип сүйлөшүп көрөбүз, скидка кылып беребиз. Байке? Дайыма сүйлөшкөнгө даярбыз, келиңиздер. Эң сонун. Ооба, консультациябыз бекер, офисибиз метро Авиамоторная, шоссе интизасы 19. Келиңиздер, дайыма сиздерди күтөбүз. Бизге көбүнчө айтат да, мисалы үчүн 30 жыл дейт да. 30 жыл кантип төлөйм дейт. Элестеткиле 30 жыл мен ушул жерде кул болушум керек дейт. Эми өзүңдү ушундай бул жактагы банктарга кул катары сезсең кулсуң да, башка эмне дейм, туура? Ким адам өзүнү ким кандай сезсе ошондой да. Мисалы үчүнчү, негизи ипотека берген банк сизден 30 жылдык акчаны бүгүн сураган жок. Биздин эртең жашашыбызга гарантиябыз жок. Ооба. Ошон үчүн ойлонбош керек. 30 жыл төлөйсүзбү же 20 жыл төлөйсүзбү ойлонуштун кереги жок. Сизге бүгүн үй керекпи? Алышыңыз керек. Айлык төлөмүн төлөй аласызбы? Алышыңыз керек. Себеби дегенде бул эмне? Келечекке инвестиция. Үйдүн баасы көтөрүлөт. Инфляция менен бүгүнкү төлөгөн акчаңыз, мисалы үчүн, убагында алгандар 30-40 миңди аябай көп деп төлөшкөн да. Кыйналып төлөшкөн. Мен билем, өзүмдүн тааныштарым элечи, мисалы. 30-40 миңди аябай кыйналып төлөшкөн. Азырчы 30-40 миң. Азыр ошолор 30-40 миң төлөшөт. Азыр кантип төлөшөт? Жеңил, ошондой эле. Бүгүнкү күндө 45, 50, 55, 60 миңден тегерегинде ипотекага үй алсаңыз болот. Семейный ипотека менен 6% менен. Эртең, мисалы үчүн, 5 жылдан кийин 50 миңиз может бит азыркы 25 миңдей болуп калат да. Инфляция болуп атпайбы, ошон үчүн сиздин табышыңыз күчөйөт. Ошол 50 миң сизге оор болбойт. Ушундай да. Күн өткөнгө сайын, ошон үчүн бүгүн үй керек болсо алыңыздар деп айтат элем. Туура. Ушу үйлөрдө арзандайбы деген да суроолор бар го? Үйлөр арзандайбы деп да бизге да көп суроо келет. Вторичкада үйлөр арзан. Вторичкада азыр 29% болгон үчүн үйлөр көтөрүлгөн жок. Мен айтат элем 24-кө караганда 25 түштү. Метр квадраттары түштү. Анан новостройкага келгенде, новостройкада азыр улам көтөрүлүп азыр бир аз токтоду. Кээ бир застройщиктер бир аз баасын түшүргөнгө аракет кылат. Кече башка бир жилой комплексте аябай эле мындай айтканда распродажа болду. Биз көрдүк. Айтса ишенбейт элек, бирок көзүбүз менен көрдүк. Баягы как пирожки дейт го.
ошондой эле болду. Элдер без первоначальный взнос болгон үчүн Талап кетишти, да 50% чейин скидка менен аябай без первоначальный взнос болгондо ошондо аябай эле талап кетишти. Ошентип көрүп ошого биз эме болуп калдык, күбө болуп калдык. Ошондой экен. Азыр үйлөрдүн баасы арзандап атат деп айта алам. Бирок канчалык арзандаганы уже салыштырып көрүш керек. Мен үй алганы возможностьум бар. Алат болчумун, бирок реестр деген бале чыкпадыбы. Мен ошого түшүп калсам эмне болот деп дагы ачат. Ошолорго кандай дейсиз? Реестрге дагы жөнөкөй адамдар түшпөй аткандыр. Бир косяк болсо түшкөндүр дейм да. Гостевест мен түшпөдүм. Ошо косяк болсо реестрге түшпөгөнгө аракет кылыңыздар. Анан реестрден чыкса, негизи бул суроо баягы эле да. Мисалы үчүн бизге мурда суралчу да, депорт болуп кетсем эмне болот дегенчи. Ошонун эле бир түрү да. Азыр реестр деген бале деп коелубу? Депорттун экинчи түрү. Ооба, депорттун мындай кичинекей түрү. Депорттун иниси деп коеюнбу? Ошого азыр депорт болсо деле, реестрге түшүп деле, эмне себеп болсо деле мекенге кайтыш керек болсо, ал үйдү доверенность менен сатса болот. Эгер өзүңүз сатам десеңиз, доверенность калтырасыз ишенимдүү адамыңызга, ошол адамыңыз аркылуу ошол үйдү сатсаңыз болот. Үй сатып алганда ипотеканын акчасы банкка кетет. Эгер сиздин акчаңыз калса, мисалы үчүн ипотеканын карызы, банктын карызы 5 миллион болсо, үйдү 7 миллионго сатсаңыз, 5 миллион банкка кетет, 2 миллион сиздин шотуңузга кетет. Ошон үчүн кыжаалат болбой, доверенность менен сатып кетсеңиз болот. Эң сонун. Байке, анан азыр ушул Первый Южный ЖКда үйлөрдүн баары азыр без первоначального взноса берилет деп атпайсызбы? Ооба. Азыр ушул биздин мекендештерде мен катталуучуларымда канча убактысы бар ушул жерден үй алып калганы? Без первоначальный взнос деген деле бул горячий экен, пирожок свежий экен дегендей эле сыяктуу өзүңүз айтып өткөндөй талап кетип атышкан жокпу? Ал башка эмеде скидкасы да бар болчу да. Ошон үчүн ал жерден талап кетишти. 50%ке жакын скидкалар менен берди, ошон үчүн. Бул жерде азыр бизде варианттар бар. Анан негизи үйдүн баасы көтөрүлүп атат. Ошон үчүн эле батыраак келип алсаңыздар, сөз дегенде өткөн жылы алгандар өтө арзан алышты. Бул жылы дагы алгандар арзан алышат. Кийинки жылы уже кымбаттайт дегендей да. Негизи үй алып атканда мен оюм боюнча көп ойлонуштун кереги жок. Наоборот, көп айтат да, үйдү бир жолу аласың депчи. Кааласаң 10 жолу аласың. Бул только каалоодон эле да. Ошон үчүн мен билгендерим бар, бир жылдын ичинде 3 үй алгандар бар. 3 үйдүн экөөнү мен алып берген кардарларым бар. Мисалы үчүн да. Ошон үчүн бул баягы үй алганда аны ойлош керек, буну ойлош керек деген көп суроолор келет, бирок мен айтат элем, ким бат чечим чыгарса, ошол утат. Ал үй алганда деле, аял алганда деле мен оюм боюнча чечимдүү болуш керек, чечкиндүү болуш керек. Ошон үчүн келиңиздер, бат-баттан чечке чыгарып, без первоначальный взнос үйлөрдөн алып калыңыздар. Бул жагы white box ремонт менен бир комнат, примерно 40 квадрат бир комнаттык квартира, ремонттор white box. Ооба. White box ремонт бул баары грязный иштери бүтөт, таза иштери эле калат. Бул жерде баары сантехникасы бүтөт, электричествосы бүтөт, дубалдар баары, штукатурка, шпаклевкасы баары бүтөт. Электричествосы полностью квартира тартылат. Только лампочка эле или люстра эле койгонго сиздин керек болот. А так баары даяр болот. Анан кошумча жери бул жерде полго сиз өзүңүз каалаган ламинатты коесуз. И потолокто өзүңүзгө жаккандай кылып потолокту натяжной потолок коюп алсаңыз болот. Анан эшиктерди, конечно, өзүңүз тандайсыз, өзүңүзгө жаккандай кылып койсоңуз болот. Ремонт, white box ремонт ушундай. White box ремонт таза чистовой ремонттон бир аз арзан болот, ушундай вариант карасаңыз болот. Бул жакта 2 комната, бул чистовой ремонт болот. Бул бардык жери с ремонт. Бул жерде баары даяр болот. Эми бул жерде мебелдер, конечно, болбойт. Ал өзүңүздүн табитиңизге жараша жасайсыз. Бул жерде основном пол ламинат, обойлор подобой, подкраска. Бул 5-7 жол деп айтылат, бирок 5-6 жолго чейин жакшына өзүңүз каалаган башка цветке боеп, краскалап жашасаңыз болот. Потолок натяжной болот. Люстраларын өзүңүз тандап коесуз. А так полностью ремонт ушундай көрүнөт. Пол, потолок, стены баары даяр. Розеткалар, ключатындар. Ооба, бул жер гостиный, бул жак кухня. Бул жакта санузелде, бул жакта спальный. Азамат байке, ушул кээ бирки адамдар бар да, мен деген эгерде квартираны сатып алсам,
сразу ремонту менен алайынчы дегендерчи, ошолорго, например, сразу ремонту, анан тиги мебелдери менен чогуу да заказ кылса болобу? Мебелдерни биздин компания заниматься этпейт, бирок башка компаниялар бар. Аларга кааласаңыз заказ кылсаңыздар болот, конечно. Бул жагы ванный. 2 комната жакшы, планировкасы, раздельный санузел. Ошол жагы жакшы. Бул жакта 3 отдельный гардероб бар. Булар кийимдерди жыйнап илгенге аябай удобный. Ой, гардеробную мечтает каждая девушка. Мечты сбываются, мечтайте. Бул жакта 3 комнат квартира, планировкасы бул жакта көрүнүп тургандай, общий где-то 67 и 34 квадрат метр. Бул жакта башталган, бул жактын ремонту мындайча айтканда темный деп айтылат. Бул темный ламинат, эшиктер дагы темный болгон үчүн темный ремонт темный. Бул жакта кухня, кааласаңар кухнядан баштайлы. Сөй дегенде көп эле убактыбыз кухняда өтөт го биздин. Вау. Ооба. Кухнянын кенен болгону жакшы, негизи үй алсаңыздар көп эле биздин кардарлар ойлонот, мисалы кухняга чоң жердин кереги жок депчи. Мен айтат элем, кухня кенен болсо жакшы, потому что биз көп убактыбызды кухняда өткөрөт экенбиз. Ошон үчүн бир телевизор коюп, бир чоң диван коюп эс алсак болот. Но аял катары мен айтам, кухнянын чоң болгону эң жакшы. Ооба. Биз эми көбүнчө аял заттар үчүн удобство түзүп беребиз да, ошон үчүн бир аз кенен болсо, тамак жасаганда кенен тамак салып коюп, бул жактан отуруп эс алып, телевизор көрүп дегендей. А так бул жакта детский деп айтсак болот, бул жакты. Детский деп бул жакта өзүңүздөр кандай табитиңиз кандай каралса, ошондой мебелдерди коесуздар. Бул жерде примерно мебелдерди коюп эметкен. Анан бул жакта лоджия бар. Тоже лоджияда кенен. Кенен кээде эми лоджияга отуруп, может, китеп окуйт, эртең менен ар ким ар кандай колдонот дегендей. Кээ бирөөлөрү, может быть, керек эмес эмелерине, эмеректерин коюшу мүмкүн. А так шкафтар сиз өзүңүз каалагандай табитиңиз менен жасасаңыз болот. Бул жерде дагы, бул жер как үлгү катары ушуларды көрүп жасасаңыздар болот. Ошол. Супер. Тут ванная. Да. Дальше уже санузел, да, 3 комната, раздельный санузел болот. Жакшы кенен. Еще тоже гардероб бар. Бизде көбүнчө кийим көп болот го. Өзүңүн кийимиң, баланын кийими деп. Шкафтарга батпаган жерлери аларды гардеробко койсо. Бул жак эми кичинекей чакан спальный. Мен айтат элем көбүнчө көп жерди көрүп жүрөбүз. Спальныйдын кичине болгону жакшы, чем эмеден, кухнядан. Себеби спальныйда биз көбүнчө уктаганга эле, уктап эс алганга эле колдонобуз. Ошон үчүн көп бул жака телевизор койгондун деле кереги жок деп ойлойм. Себеби укташ керек, эс алыш керек. Эң жашоодо эң керектүү нерсе бул уйку. Мен аябай жакшы көрөм деп коем. Жаман көргөн адам болбосо керек деп коем, бирок уктоо сааттарын спальня кичине болсо аларсың, кровать чоң болсун дейт. Азыр эми баягы азыркы жаңы нишалар ушундай, кухня чоң болот, кухня гостиный. А так эме спальня кичинекей. Бул бар жерде, может быть, дүйнөдө ошондой бир эме кетип атат, азыр тенденция ошон үчүн. Кыжаалат болуштун кереги жок. Көп эле айтат, мисалы үчүн спальня кичинекей дейт да. Аны биз айтабыз, спальняды только эс алганга эле да, мисалы үчүн. А эгер коноктосом десеңиз, кухня чоң болсо, кухнядан гостиныйга деле киргизбей, мисалы үчүн гостиный квартиранын комнаталарын бирөөнү детский кылып туруп, кухнядан эле конокту кетирсеңиз болот да. Мисалы үчүн бул жакта баары шарттар бар. Коногуңуз келсе, тияктан тамак берип, бул жактан чай ичип, телевизор көрүп, бир аз сүйлөшүп, кайра кетсеңиздер болот. Ошол. Бул жер 3 комнат квартира, где-то 67 квадрат. Кенендиги кенен, жакшы, мен оюм боюнча алсаңыздар болот. Келиңиздер, бесперночный взнос алып беребиз сиздерге. Азамат байке, ошол комментарийди окуп калдым да. Ошол жакта жазылыптыр, как раз бирөө суроо бериптир да, эгерде мен 50 же 100 квартираны оптом алсам кандай болот деп. Мен ошонун суроосун туура эмес түшүнүп калдымбы, же чын эле ошондой 50-100 квартираны оптом алса болобу? 50-100 квартираны мен комментарийди окудум, ал жерде 50-100 квартира оптом алсак, ставка канча болот деп суроо, ошондой суроо болгон го. 50-100 квартираны алганда деле ставка биз акчаны банктан алып атабыз да. А банктын ставкасы семейный ипотекада, льготный ипотекада 6, стандартында 29. Ошон үчүн мен оюм боюнча эмес, негизи эле 50 деле 100 деле алса, квартира ставка өзгөрбөйт. А эгер наличка алам деп турган болсо, анда биз үйдүн баасыны
скидка кылып аны келишсек болот. Сонун. Так, түшүнүктүү. Азамат байке, сизге чоң рахмат. Маегиңизге убактыңызды бөлүп, ар бир ушу биздин мекендештердин суроосуна жооп бергениңизге Дайым даярбыз. чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, сиздерге Азамат байкеден толук эле жооп алып берген аракет кылдым. 50-100 квартира деле алсаңыздар боло берет экен. Баарын кылса болот экен. Главное, келип үйдө алыңыздар. Мекендештер, азыр ушул Первый Южный ЖКда без первоначального взноса Азамат байке квартира алып бере алат. Себеби азыр бул жерде без первоначального взноса берилип атат, туурабы? Андан сырткары анан дагы бир канча ЖК бар. Алып беребиз, варианттар бар. Эң сонун. Андан сырткары мекендештер, орозо бүткөнгө чейин Азамат байке сиздерге бекер кызмат кылат. Андыктан бекер жана без первоначального взноса үй алгыңыз келсе, анда сөзсүз түрдө Нура недвижимость компаниясынан кайрылыңыздар. Эгерде ар бир ошол үйлөр Москвада үй алуу боюнча маалыматтардан алдын ала кабардар болуп турууну кааласаңыз, анда Нура недвижимость компаниясынын WhatsApp группасы бар. Мен комментарийге ссылкасын калтырып койдум. Мына ошол ссылка аркылуу кирип, биздин WhatsApp группага дагы каттала кетиңиздер, байке. Ал жактан дагы түзмө-түз Азамат байке менен сиздер сүйлөшүп, ар бир суроолоруңуздарга жооп алып турсаңыздар болот. Ал жакта так маалымат, толук маалымат, жаңы маалыматтар менен кабардар болосуздар. Катталыңыздар, антан биздерге маалымат бергенге даярбыз дайыма. Эң сонун, сизге чоң рахмат байке. Сиздерге да рахмат, сиздерге да ийгилик, бар болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер.